АКШ менен Израилдин Иранга каршы куралдуу жапырыгы башталганына бир айдын жүзү болууда. Бул согуштун кесепети жакынкы чыгышка эле эмес бүтүн дүйнөгө тийүүдө. Вашингтондун Персиянындагы союздаштары согушка катышпаганы менен Иран аларды күн сайын ракета жана дрондордон бомбалоодо. Global Amir бул чыгарылышында Персиянындагы 6 араб мамлекети НАТО сыяктуу саясий аскердик уюм же блок түзө алабы деген маселени талдайт. Амансыздарбы? Сауд Арабиянын Аш-Шарк ал-Аусат гезити 26 марттагы санында ырасташынча Ирандан атылган ракета жана дрондордун 83% Персиянындагы өлкөлөргө багытталууда. Иран аткан ракеталар менен дрондордун 17 гана проценти Израилди мээлейт экен. Ошол эле учурда Персиянындагы өлкөлөрдү көздөй атылган Ирандын ракеталары менен дрондорунун дээрлик жарымы 2156-сы Бириккен Араб Эмирлигине багытталат. Эми салыштырып көрөлү. Кувейтти көздөй 791, Сауд Арабияны көздөй 723, Катарга карай 270, Оманды карай 22. 22 ракета жана дрон атылган Ирандан. Аталган 5 өлкө 30 күндө тарткан экономикалык чыгым жөнүндө азырынча так маалымат жок. Деген менен Израилде чыкчу Харис гезитинин жазышынча, эгер согуш март айында токтосо, бул 5 мамлекеттин тарткан зыяны жалпы кабыл алынган эсептөөлөр боюнча алардын ички дүң продукциясынын 4-5%-ин түзөт. Ушул жерде Харец же кыргызча айтканда журт жаңылыктары гезити тууралуу учкай маалымат берекетейин сиздерге. Бул гезит бүгүнкү Израилдеги эң эски, эң көп нускалуу 3 гезиттин бири. Гезитти 1918-жылы Палестинаны башкарып турган Британ аскери өкмөтү негиздеген. А кийинки 1919-жылы басылма социалисттик идеяга берилген сионисттер тобунун ээлигине өтөт жана Израиль журтунун жаңылыктары деп аталат. Палестинаны мекен кылганы келген биреги социал сионисттердин уюткусу Россиядан болгон. Билесиздер, орус падышасын кулатып, Совет өкмөтүн курган большевиктердин басымдуу бөлүгү 4/3-нөн көбү марксисттик коммунисттик идеяны туткан жөөттөр болгонун. Иврит жана англис тилдеринде чыккан Харис гезити бүгүн социологиялык изилдөөлөр боюнча Израилде чыкчу басылмалардын эң таасирдүүсү, кадыр барктуусу эсептелет. Сөзүмдү өз нугуна бурайын кайра. Персиянындагы араб өлкөлөрүнүн экономикасы Ирандын жапырыгынан канча зыян тартууда. Ушул 1-мартка чейин Сауд Арабиянын бюджетиндеги тартыштык дефицит ички дүң продукциясынын 5,8%-на барабар деп боолголонуп жаткан. Эми бюджеттин тартыштыгы 8-12%-ке чыгат деп болжошууда эксперттер. Бюджеттеги тартыштык Саудия өкмөтүн айрым чоң долбоорлорду кыскартууга же убактынча токтотууга мажбурлашы этимал. Мисалы, Мураскер ханзада Мухаммед бен Салман Тун баласындай бапестеген кыял 2030 программасы кыскартылышы ыктымал каражаттын жетишсиздигинен. Болчоктогу өрнөк болчу шаарды курууну максат кылган биреги долбоордун бир бөлүгү согуш башталганга чейин эле токтотулган болчу. Мындан тышкары, мен буга чейинки берүүлөрдө айтканымдай, Катардын газ өнөр жай комплексине урулган сокку өлкөнүн суюк газ экспорттоосун 18%-ке кыскарткан. Газ комплекси Катардын казынасына жылына $25 миллиард кириш алып келчү. Кыйратылган газ инфраструктурасын оңдоо үчүн 5 жыл керек деп билдирди Катардын өкмөтү.
Дубайга келген саякатчылардын саны да keskin azaydı. Эл аралык авиакаттамдарда мурдакыдай көбүш байкалды. Бириккен Араб Эмирлиги өлкөдөгү ирандык компаниялар менен ишкерлердин $500 триллион активин, 500 миллиард доллар активин малк дүйнөсүн камакка алууга чабынып калганын эл аралык масс медиа чилдирманын чалып жар салууда. Ушул кырдаалда да Перс болгондагы өлкөлөр Иранга согуш ачып, алака мамилесин үзгөн жок. Лекин бул 5 мамлекет согушка чейин жана уруштун баштапкы жумаларында тутунган этият, нейтралитет жана коргонуп алаксытуу деп аталган эки доктринасы ойрон болду деп тыянак чыгарат жөөттөрдүн Харидж басылмасы. Акыркы жылдары Иран менен Перс болгондагы мамлекеттердин экономикалык алыш бериши жакшы нукта жүрүп жаткан. Абу-Даби менен Дубайда 8.000ден көп ирандык компания иш жүргүзүп жаткан. 2020 жылы Тегеран менен Абу-Даби кол койгон келишимге ылайык эмирликтин кемелери Перс болгонунун акваториясында эркин каттоосуна Иран кепилдик берген. Эмирлик Иранга Вашингтондун санкцияларын айланып, сырт өлкөлөр менен соода сатык кылууга көмөктөшүп жаткан. 3 жыл мурда Кытайдын, коммунисттик Кытайдын арачылыгы астында Сауд Арабиясы менен Иран тарыхый кадам жасашып, дипломатиялык мамиле түзүшкөн. Катар менен Иран дүйнөдөгү эң чоң газ кенин түштүк Парсты жарнакташып иштетип калышкан бир нече жылдан бери. Бул соода экономикалык мамилелердин болочогу кандай болоорун азыр эч бир эксперт да, серепчи да, саясатчы да тагайта албаса керек. Коңшулаш 6 мамлекет арасындагы байланыш ушинтип Израиль АКШ баштаган согушта садагага чабылды. Бул үчүн Иранды да, Перс болгондагы араб өлкөлөрүн да күнөөлөгөнгө болобу? Бул эле татаал суроо. Ошентсе да жалаң фактыларга таянып, маселенин чоо жайын иликтеп көрөлү. Иран эмне үчүн коңшу мамлекеттерди аткылады? Себеби Саудия, Катар, Кувейт, Бахрейн, Бириккен Араб Эмирлигинде Кошмо Штаттардын аскери базалары, кеминде 50.000 аскери жана 5-деңиз аскер флотунун башкы штабы жайгашканын мурдакы подкасттарымда айткан элем. Иранга каршы согушта ал базалар, аскерлер, каруу жарактар, техника бул өлкөлөрдө өндүрүлгөн күйүүчү майлар, алардын мейманканалары пайдаланылып жатканын эч ким жокко чыгарбайт деп ойлойм. Жоо колтуктан найза сайып жатса, ким карап турат эле? Ким карап турат? Башта айтылгандай, Израилдин Иранга ракеталарды, дрондорду жамгырдай жаадырып, Перс болгондагы өлкөлөрдү кирешеден кол жуудуруусу жана Тегерандын мунай газ ташыган танкер кемелердин Ормуз кысыгынан өтүүсүн чектөөсү Иран жетекчилигинин терең ойлонулган стратегиясынын бир бөлүгү деп атоого мүмкүн. Эмне үчүн дебейсиздерби? Себеби аталган 6 мамлекеттин Иранга согуш ачып, аскер аба күчтөрү Иранга жабыла соккурганда деле зыяны Америка менен Израилдин ракета чабуулдары келтирген чыгымдан аз болот. Бул биринчиден. Экинчиден, Тегеран Непада АКШ менен Перс болгондагы союздаштар арасына шынаа кагып, ортодо жарака пайда болуп, Америка менен Израиль аларга бир балээнин башат экенине көздөрүн ача алса, бул Тегеран үчүн зор стратегиялык утук болоору айкын. Сиздерге да түшүнүктүү деп ойлойм. Анткени бул согушта эртеби кечпи токтойт. Ошондо Перс болгондагы араб мамлекеттери улуттук коопсуздук жаатындагы саясатын жай олтуруп таразылап көрөөрү турган иш. Ошондо өз жеринде жайгашкан Американын аскердик базалары жана президент Дональд Трамп менен ысык ымалалары да согушта аларга башпаанек, калканч, кепилдик боло албасына шейхтер менен монархтар биротоло түшүнүшөөрү күмөнсүз. 2019 жылы 14 сентябрда
Yemendик Husitler Saudиянын чыгышындагы мунай өндүрчү ишканаларга дрондор менен чабуул койгондо да Пентагон Эр-Риядка жардамга шашкан эмес. Ырас АКШ ошондо Сауд Арабиясы менен чогуу Хуситтердин чабуулу артында Иран турат деп жарыялаган. Ал эми Британия, Германия, Франция дрон чабуулдары үчүн түздөн түз Иранды күнөөлөшкөн. Тегеран тиешем жок чабуулга деп өзүнө кыл жугузбай чыга берген ошондо. Ушул жерден аргасыздан АКШнын жоосу болгон коркунучтуу, душманы болсоң башың баталгада деген накыл эске түшөт. Бул сөз 20-кылымдагы АКШнын көрүнүктүү мамлекеттик ишмери Генри Киссинджерге таандык делип жүрөт. Иран азыркы согуштан аман чыгабы же Израиль менен Америка Кошмо Штаттары тарыхы байыркы өлкөнү чөгөлөөгө аргасыз кылабы? Бул суроого жоопту билсе азыр жалгыз Кудай билет. Бирок чоң саясат таануучулар, эксперттер, саясатчылар, перс болгондагы мамлекеттер согуштан кийин жаңы стратегиялык доктрина иштеп чыгышы керек болот дешет бир ооздон. Мындай стратегиялык аскерий союздун зарылчылыгын март айынын ортосунда Катарды түптөгөн династиянын урпактарынын бири Хаммед бен Жасим Ал-Тани каңгыткан. Ал перс болгондагы араб өлкөлөрүнө тышкы жоодон коргонуу үчүн Түндүк Атлантика келишими уюму НАТО тейдеги аскери альянс түзүүнү сунуш эткен. Хаммед бин Жасим Ал-Тани Катардын мурдакы өкмөт башчысы жана тышкы иштер министри. Анын сунушу жаңы идея эмес. 1990-жылы Саддам Хусейн башындагы Ирак аскерлери Кувейтке басып кирип, АКШнын жардамы менен Кувейттен сүрүлүп чыккандан кийин да алдагыдай альянс түзүү идеясы талкууланып, лекин маселе өтөсүнө чыкпай калган. 29 мартта Исламабадта Мисир, Сауд Арабия, Түркия, Пакистандын тышкы иштер министрлери кезексиз жыйынга чогулушту. АКШ менен Иранды сүйлөшүүгө бардыруунун мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Алар президент Трампты 6 апрелде Ирандын энергетикалык инфраструктураларына соккуруудан баш тартырышы этимал деп болбошот эксперттер. Ушул жерде эске алчу бир жагдай, Пакистандагы жыйынга Кувейт, Бириккен Араб Эмирлиги, Бахрейн, Омар, Катар чакырылбады. Же барышкан жок. Бул 5 өлкө перс булуңундагы араб мамлекеттеринин кызматташуу кеңешинин мүчөсү. Ырас Пакистандагы кезексиз чогулушка алардын баарынын катышуусунун зарылдыгы жок дейлер. Бирок Бириккен Араб Эмирлиги менен Пакистандын Исламабадтагы улуттук аэропортту башкаруу боюнча талашы жөндөөлө элек. Быйыл январда Пакистан өкмөтү аталган аэропортуну мурда макулдашылгандай Бириккен Араб Эмирлигине башкарууга бербей койгон. Былтыр сентябрда Пакистан жана Сауд Арабиясы стратегиялык кызматташуу келишимин түзүшкөн. Йеменде жана Суданда таасирин дагы бекемдөөгө умтулган Бириккен Араб Эмираты Пакистан жана Сауд Арабиянын альянсын өзүнүн стратегиясына коркунуч катары көрөт. Ошол эле маалда Бириккен Араб Эмирлиги Израиль менен дипломатиялык алакада, технологиялык, аскери жана коопсуздук жагынан да кызматташат. Ошондуктан перс булуңундагы араб мамлекеттери азыркы согуш бүткөндөн кийин АКШ менен алаканы үзүп, Американын аскери базаларын жабат деп айтууга тил барбайт. Дагы бир жагдай, бул араб мамлекеттери президент Дональд Трамп 2 мөөнөткө президент болуп бийликке келгенден кийин $1 триллион көп инвестиция салган Кошмо Штаттарга. Эгер деле алаканы үзө турган болсо, алардын чөнтөгүнө зыян тийет. Себеби перс булуңундагы падышалыктарда, эмирликтерде бийлик монархтарга, бир үй бүлөгө, анын авлад туугандарына таандык. Орустарда эмес.
Орустарда дөвлөт, акча, мамлекеттики. Мындай деп жоромол кылууга негиз берчү дагы бир факт бар. Сауд Арабия, Катар, Бахрейндин гезиттериндеги редакция атынан даярдалган жана авторлор, серепчилер даярдаган колонкаларда, материалдарда, кечиресиздер, макалаларда Иран каттуу сындалып жектелет. Израилдин саясаты да аяусуз сынга алынат. АКШнын саясаты анча курч сындалбайт. Аз сындалат. Бирок Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнүн АКШга көз карандылыгы, акыркы жылдардагы Иран менен түзүлгөн жылуу жумшак дипломаттык экономикалык мамилеси тууралуу сөз жок. Бир да сөз жок. Ошон үчүн Сауд Арабия, Бахрейн, Бириккен Араб Эмирлиги, Катар, Кувейт, Оман, НАТО сыяктуу же жок дегенде СССРдин акыркы президенти Горбачев менен кошо күнжан болгон Варшава келишими сымал аскердик блок түзө алаары күмөндүү. А сиздер кандай ойлойсуздар? Өз пикирлериңиздерди комментарийге жазсаңыздар болот. Эгер Global Amir подкастынан сиздерди кызыктырган эл аралык темаларды такай угам деген ниетиңиздер болсо, мага жазылып коюңуздар. Рахмат. Бар болуңуздар. Элибизде ынтымак, журтубузда тынчтык болсун.